Assalamu alaikum. Урматтуу биздин Муз ТВ каналыбыздын күйөрмандары, жылкы сүйүүчүлөр. Биз кайрадан эле 17 март 2020 жыл Медет Саяпкердин үйүнө келдик. Короо жылкыларга жаңаланып, кайрадагы мындай өспүрүм жылкыларды тартып берүү үчүн бүгүн 4 өспүрүмдү көргөзөбүз туугандар. Андыктан биринчи Саяпкер менен саламдашалы дагы көрсөтүүбүздү баштайлы. Салам алейкум. Кандай жакшысыңбы? Иштериңиз жакшы беле? Денсаулыгыңыз жакшыбы? Кандай жаңылыктарыңыз бар? Жаңылыктар ушундан көчкөнкү чыгарга түгөнтүк эле. Мурунку чыгарылышта мурунку жумалар түгөндүбү? Алар түгөндү. Ушуга кичине алып келдик эле. Көтөсүңө тай кунандарга спрос көп болду. Тай кунандарга. Азыр 3 жаза кунандарды, кунан болуп калды дейм. Мыналар уже кунан да турабы? Жаз келди. Ушуларды чыгарып коебуз. Азыр бүгүн 3 кунан чыгат. Жана бир ат чыгат. бир ат чыгат, да? 5-5 аты. 5-5 аты. Мынакей туугандар, андыктан биз менен чогуу болуп, Саяпкердин өспүрүм 3 жылкысы жана бир 5-5 аты кандай экенине күбө болуп, эгерде жагып калган турган болсо, номерлерге чалып байланышып алсаңыздар болот. Бул биринчи номердеги жерде кашка мүнөздөмөсүн айтып өтпөйсүзбү? Жерде кашка Кандай порода? Данчак Данчакпы? Данчак породасынан. Бул эми азыр кунан болду. Эми азыр пул өтпөй кулундар. Кунан болду деп. Буну 2 жаш болду да. Буну 90 миңге койдук. 90 миң сомго 90 койдуңуз. миңге койдук. Эми дагы баягы содалашма жери бар. Анда сүйлөшөбүз. Данчак кандай? Таза кандуу же кичине аралашма барбы? Таза эмес. Таза эмес, а? Таза эмес. 20% башкаларына кошулгандай нерсеси бар, бирок основной нерсин данчак алганда. Мынакей туугандар. Данчактын мындай куйруктары дагы ушундай суюк болот, а? Суюк куйрук, мынакей караңыздар. Андыктан туугандар биринчи номердеги Данчак пародасындагы кичине аралашма бар экен. Бул жылкынын баасы 90 миң сом деп коюлуптур. Биринчи номер Данчак. Туголун да биз көргөзүп койгон сиздерге. Туголун көрүңүздөр. Жаккан болсо, кунан ала тургандар болсо 90 миң сом деп бааланыптыр. Азыр базардагы бааларды дагы өзүңүздөр көрүп атасыздар, кандай баа болуп атат. Мынакей туугандар, биринчи номер Данчак. Тишин көргөзүп койсок болобу? Мынакей туугандар, тишин көрүңүздөр. Биринчи номерди тартып көргөзүп бердик. Мынакей достор, экинчи номердеги бул өспүрүмгө дагы тартып көргөзүүнү баштадык. Азыр сиздерге толук маалыматты Саяпкердин өзүнүн оозунан угалы. Андыктан биз бул өспүрүмдү бир сыра айландырып тартып көргөзгөндөн кийин баштайлы туугандар. Бул боюнча дагы бир мүнөздөмө айта кетсеңиз. Бул дагы ошо кунан чыкты. Кунан болуп калды. Таза карабайырбы? Таза карабайыр. Көртөсүң мүнчөлөрүндө эле. 2 жаштагы кунан. Дагы эти сүйүүрак. Бул толсо дагы чыгат. Эми көбүнчө карабайырды сурагандар көп эле. Данчак карабайыр сурагандар көп эле. Ооба. Мүмкүн боюнча аракет кылып атабыз. Эми көртөсүң базардын сенасын коюп атабыз. Базардын сенасы болуп атат. Негизи мен дагы байкап атам. Буну 95 миңге койдук. 95 миң сом. Баягы Баягы Данчак экөө 1 жашта азыр, а? Ооба, экөө 1 жашта. Неге бул кымбатыраак? Эми алганга жараша Башына жараша болду, а? Ошо койду. Мынакей туугандар, 95 миң сомго бул коюлуптур. 95 миң сом. Доллар менен эсептегенде 1350 долларга барабар акча болуп калат экен туугандар. Мына экинчи номердеги таза кандуу карабайыр өспүрүм тай кунан чыкмак уже. Жаз келди, кунан деп койсок болот туугандар. 95 миң сомго коюлду. 95 миң сом рубль менен дагы 95 миң сомго барабар болуп калат. Андыктан Медет Саяпкердин номерине чалып байланышып өспүрүмдөрдү алсаңыздар болот. Азыр уже сезон башталды, өспүрүмдөрдү спрос аябай көп болуп атат. Андыктан чалыңыздар. Мынакей достор, 3-чү номердеги бул дагы сыны күчтүү тору кашка. Бул да азыр мүнөздөмөсүн Саяпкер өзү берсин, кандай
Boyu дагы бийик бойлуу жылкы экен. Жанагы мурунку чыккандарга аз маз салыштырмалуу туугандар. Андыктан саяпкер берсин мүнөздөмөнү, эгерде сизге жаккан болсо бул видеого класс басып жылкы алуучулар менен бөлүшсөңүздөр болот туугандар. Андыктан 3-чү номердеги бул жылкыны тартып баштадык. Азыр буга бир мүнөздөмө берсеңиз, буга дагычы 3-чү номердеги. Бул да кунан чыкма. Кунан чыкма. Кунан чыкты дейм. Кунан, а? Кунан да. Bunun бул дагы жакшы жер жылкыларынан чоңураак болду баягыларданчы. Жана аз маз чоңураак экен, а? Чоңураак. Буну 120 миң койдук. Кеми бар. 120 миң сом кеми бар. Бунун породасы кандай? Породасы бул жерде эле туулган кулундан. Ушул жерден местный эле, а? Местный эле бул. Ушул кара байыр болуп калабы? Кара байыр болот. Кара байыр. Мынакей караңыздар достор. Арка жагы мында бир тартайын, арка жагы бийик кулан экен. Мынакей. Баарын көрүңүздөр дагы. Чалыңыздар. Саяпкердин номери алдыда турат. Баалардын баарын айтып өттүк. 3-чү номердеги жылкы туугандар. Мынакей мойну дагы узун мойын экен, а таксыр, а? Мынакей суагай. Мойну узун 3-чү номердеги. Булат 120 миң сом. Мынакей туугандар, койгон 4-чү номердеги ушул кабагы күчтүү тору аттын азыр мүнөздөмөсүн берели. Булат аябай жанынан карасаңыздар дагы мындай чоң, сымдуу, адамга жагымдуу жакшы ат экен. Азыр мүнөздөмөсүн саяпкер өзү берсин. 4-чү номерге коюлган атты кандай ат таксыр? Бул атты кайманаты Телтору. Кайманаты Телтору. Телтору кайманаты бар. Мына 2 асы болду. 2 асы. 5 жаш экен да? Бул ат өзү негизи Бишкекте эле өзүнүн балдар чаап жүргөн аттын бири. Улагы дагы жакшы, 5-5ке да жакшы. Ортого турушуна ham жакшы үйлөнгөн ат. Чүйдө 5-5ке өзү жакшы чабышат. Анда значит жакшы ат экен анда. Аламанга да чабылды, ат тиздин жакшы ат. Өнөрү жакшы экен. Өнөрү жакшы, жашы дагы жаш. Өнөрү жакшы, жаш аттын азыр. Бир сыра бою канча чыгат? Бою 1.60. 1.60. 1.60тан бийиктик га дейм, 1.60 эле дейли. Мынакей тондар бою 1.60. Ортого турушу, Защиталары кандай экен, көрдүңүзбү? Аябай сонун экен. Аттарга мүдүрүп көрдүк. Ортого туруш аябай жакшы экен. Ортого туруш жакшы, а? Мынакей тондар. Бул ат азыр сууп калган убагыбы? Аты бул, даярында. Кайсы болот? Мына жоошсу кандай экен экен? Такага турушу, жем жеши. Жакшы, а? Мынакей достор. Ушул 5-5тин аты канча деп койдуңар эми таксыр? Басы 180 миңге койдук. 180 миң сомго. Аны сүйлөшөбүз дагычы. Мынакей туугандар, 180 миң сомго ушул Телтору кайманатындагы атты коюп тур, баасын. Пародасы кандай? Кара байырбы? Мынакей кара байыр жылкы. Мынакей көрдүңүздөр. Азыр бир сыра бул атты бастырып көрөлү кандай. Басып көрөлү, андан кийин саяпкер уруксат берсе чабып көрөбүз. Аягы жеңилби? Аягы жеңил. Чабып көрөбүз. Чабып көрсөк болобу? Ооба. Бир кой берчи. Атты бир жүгүртөлү, кандай жүгүрөт экен өзүңүздөр баам салып, кылдаттык менен карап алыңыздар. Чаккан болсо номерлер алдыда, ошол боюнча чалып байланышып аттын баасын сурасаңыздар болот туугандар. Бул Телтору кайманатындагы Булат 4-чү номерге коюлду туугандар. 4-чү номер. Поворотторун дагы бир көргөзөлү. 5-5те ушундай повороты күчтүү аттар. Негизи мындай өнөрү бар аттар жакшы бааланат. 180 миң сомго коюлуп тур. Мынакей туугандар. Андыктан 4 аттын кайсынысы сиздин көңүлүңүзгө, купулуңузга толду? Ошол боюнча дагы комментарийге жазып, өзүңүздүн ой пикириңизди калтырып кетсеңиздер болот туугандар. Мынакей. Жем жеши, такага турушу аябай жоошат экен. Адамга жагымдуу жылкы. Өзү негизи бул атты бардык атты бага бересиң да. Акырда коюпчу. Атты өзү негизи чеберчилик жагын, атты үйрөтүштө дагы бир чоң нерсе турат да. Бардык аттар эле мен дайыма айтып өтөм го, 70-80 миң сомдук эле бир казан эт.
Anın mehneti үйрөтүштө да. Ошол ат өнөрү менен акчасы көтөрүлөт. Негизи алганда бул атты басынан жөндү койдук. Келгендер минип көрсүн, үстүн да көрсүн. Аттын үстү токтугу, мүчөлүгүнчү. Аттарга салып көрсүн да баягы немелерин, өнөрлөрүн. Жаңы мингендер болсо, жакшы улак чыга турган ат, үйрөнгөн ат да. Аттын деле боюна го 160 деп койдук. 60-дан бийик кылат өзү. 1.60'dan бийик кылышы мүмкүн экен, 60-дан бийик кылат. Тур эле. Азыр мына метр чоктугуна байланыштуу. Ушундай болуп калды туугандар. Андыктан чалыңыздар, жазыңыздар. Бүгүнкү медет сайыпкердин 4 атын сиздерге көргөзүп бердим. Муз-ТВ каналынын автору мен Замир туугандар. Мынакей. Бүгүнкү көргөзүүнү туугандар биз соңуна чыгарабыз. Саламатта калыңыздар демекчибиз. Биздин каналга катталып, алдыдагы подписация баскычын басып, подписация баскычын басасыздар. Видео жаккан болсо классты коюп туугандар койсоңуздар болот. Туугандар, сиздерден кечирим сурайм. Азыр бул көргөзүүнүн соңуна чыгарбай туруп, мынакей достор, бүгүнкү 4 ат эмес, сиздерден кечирим сурадым. 5 ат чыга турган болду. Ушул сиздер көрүп турган ат 5 номердеги атты сиздерге тартып көргөзүп берели. Андан кийин достор, сиздер менен чогуу көргөзүп көрөлү. Бул атты кандай экенин сайыпкер өзү комментарий берсин, мүнөздөмөсүн берсин. Таксыр 5 ат келип калды. Бул кандай ат? Бул ат негизи минилбей келгели азыр миндирип калды. 4 жашар болду азырча. Жаңасы экен да? Жаңасы. Бул өзү Россиядан келген ат. Ушул минилип пока чабылып, не болуп үйрөтүлдү элек. Азыр эми эле минилип атабы? Минилип, мындай мингенге жакшы үйрөтүлдү азыр. Эми калганы алган адам тарбиясында. Азыр анда буну жүгүртүп неме кылбайт экенбиз, а? Жок, жүгүртүп. Жөн эле бастырып эле көрөлү. Жок, балдар чабып эмне кылып атышат, эми азыр бул жерде сюжетте. Эми жаңа ат да, жаңы минге ушинтип не кылдык. Үчөөсүн көрүп өздөрү баа берет. Бул аттын бою канча чыгат экен? Чоң ат экен го? Бою 1.65-тен бийиктик кылат. 1.65-тен бийик. 65 дагы дей береличи. Мынакей. Ушул жалтыраган тору аттын азыр пародасын сурайлы. Не деген парода? Таксыр бул? Бул мына эми айтыштыры кыйын болуп калды да, көрдүңүз. Кантип аргындашылып келди да. Эми билесиз, бизден көп сайыпкерлер көп. Анан эге бекинип алып, не кылгандар андан көп. Жазгандарбы? Жеңилерибиз бар, сиңдилерибиз бар дегендей да. Ушул аттын болушу ушул, жакса алат, жакпаса албайт. Эми баасына келип токтололу таксыр. 210 миң койдум, 3 миң долларгачы. 210 миң сом, 3 миң доллар. Койдук. Бирок кеми бар, конечно. Кеми бар, а? Мынакей туугандар. Ушул Россиядан келген жаңасы 4 жаштагы атты сиздерге көргөзүп, баасын 3 миң долларга коюлду. Мына жерде К деген тамга басылган Россиядан келген аттын көрүңүздөр. Эгерде мүчөсү жагып ат жаккан болсо, негизи кыскасынан чаласыздар, баалашасыздар, 3 миң долларга коюлуптур. Негизи сынга минип жүрчү мындай жуун жолпу ат экен, өзүңүздөр дагы баамдап турсаңыздар керек. Мынакей туугандар, бүгүнкү 5 атты сиздерге тартып көргөзүп бердик. Андыктан саламатта калыңыздар демекчибиз туугандар. Урматтуу көрүүчүлөр, ошол бизден болгон ат ушул. Анан деген келгилер кандай жазат, не жазат. Мен мисалы мен атым ушунча жүрүп, магазин сенен сата элекмин. Даже бирөөгө саткан болсом дагы үстүнө канча деген 1000 доллар, 2000 доллар, 5000 доллар үстүнө бергендер болуп атат. Бирок кимге лабыз берген болсом, саткан болсом ошол адам алат да. Үстүнө канча деген болуп атат. Анан негизги нерсе эми ат кимге жакса алат, жакпаса албайт. Анан керүүгө турар мынанчалык экен дейт. Эми атты биринчи көргүлө, минип көргүлө, жакса аласыңар. Мен чөнтөгүңөрдөн акчаны тартып албайм. Туура айтасыз. Акча чөнтөгүңөздө, ат колунда. Ошону эмне кылам? Эгерде мен бирөөгө башка бирөөгө туура эмес сүйлөгөн болсо мени кечирсин. Ага туура эмес десе мен Алланын ыраазы үчүн кечирем иншалла. Ошол. Ассаламу алейкум рахматуллахи баракатух.